10 bölüm. Bir neçe mezgil өткөндөн кийин Амон падышасы өлүп, анын ордуна уулу Ханун падыша болду. Дөөт атасынын мага кылган жакшылыгы үчүн мен Нахаштын уулу Ханунга жакшылык кыламын деди. Дөөт Ханунга көңүл айтуу үчүн өз кулдарын жиберди. Дөөттүн кулдары Амон жерине келишти. Бирок Амон төрөлөрү өздөрүнүн мырзасы Ханунга мындай дешти: "Эмне? Дөөт сен атаңды сыйлагандан сага көңүл айтуучуларды жиберди деп ойлоп жатасыңбы? Дөөт сага өз кулдарын шаарды карап чыгууга, чалгындоого, андан соң талкалоого жиберип жүрбөсүн?" Ошондо Ханун Дөөттүн кулдарын кармап алып, алардын ар биринин сакалынын жарымын кырып, кийимдерин белинен ылдый кесип кое берди. Бул жөнүндө Дөөткө билдиришкенде, ал алардын алдынан тосууга кишилерди жиберди, анткени алар маскара болушкан эле. Падыша аларга мындай деп айттырууну буйруду: "Сакалыңар өскүчө, Жериходо тура тургула, анан кайтып келгиле." Амондуктар өздөрүнүн Дөөткө жек көрүндү болуп калышканын билип, Бейт-Рекоб менен Собадан сириялык 20 000 жөө аскер, Мааха падышасынан 1000 адам, Тобадан 12 000 адам жалдаганы кишилерди жиберишти. Дөөт муну укканда Жояпты эр жүрөк аскерлери менен жөнөттү. Салгылашууга чыккан амондуктар дарбаза алдына тизилишти. Ал эми Рехоб менен Собадан келген сириялыктар, Мааха менен Тобадан келген кишилер талаада турушту. Жояп душмандын аскерлеринин алдынан да, артынан да өзүнө каршы коюлганын көрдү. Ошондо ал Исраилдин тандамал жоокерлеринин ичинен мыктыларын тандап алып, сириялыктарга каршы катарга тургузду. Ал эми элдин калган бөлүгүн өзүнүн бир тууганы Абышайга тапшырды. Аларды ал амондуктарга каршы тизди. Жояп мындай деди: "Эгер сириялыктар мени жеңип бара жатса, сен мага жардамга келесиң. Эгер амондуктар сени жеңе баштаса, мен сага жардамга келем. Кайраттуу болгун, өз элибиз үчүн, Кудайыбыздын шаарлары үчүн бекем туралы. Теңир болсо өзүнө жакканды кылат." Ошентип Жояп жанындагы эл менен сириялыктарга каршы согушка кирди. Сириялыктар андан качып жөнөштү. Амондуктар болсо сириялыктардын качканын көргөндө Абышайдан качып шаарга бет алышты. Жояп амондуктардан кайтып Иерусалимге келди. Сириялыктар өздөрүнүн ысрайылдыктардан жеңилгенин көргөндө баары бир жерге чогулду. Ададезер суунун аркы өзүндөгү сириялыктарды чакырууга киши жиберди. Алар Хейламга келишти. Ададезердин аскер башчысы Шобак болсо аларга жетекчилик кылды. Дөөткө бул жөнүндө билдиргенде ал ысрайылдыктардын баардыгын жыйнап, Иордандан өтүп Хейламга келди. Сириялыктар Дөөткө каршы тизилип, аны менен салгылашышты. Бирок сириялыктар ысрайылдыктардан качып жөнөштү. Дөөт сириялыктардын 700 майдан арабасы менен 40 000 атчан жоокерин жок кылды. Аскер башчы Шобакты да өлтүрдү. Ал ошол жерде өлдү. Ададезерге баш ийген баардык падышалар өздөрүнүн ысрайылдыктардан жеңилгенин көрүшкөндө, алар менен тынчтык келишимин түзүп багынып беришти. Ошондон кийин сириялыктар амондуктарга жардам берүүдөн коркуп калышты. 3 бөлүм. Чыны менен эле биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырышыбыз керекпи? Чыны менен эле биз кээ бирөөлөр сыяктуу силерге мактоо катын жазганга, же силерден ошондой кат алганга муктажбызбы? Жүрөгүбүзгө жазылган баардык адамдар таанышып да, окуп да жаткан биздин катыбыз силерсиңер. Силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын каты экендигиңерди өзүңөр эле көрсөтүп жатасыңар. Биз Кудайдын алдында Машаяк аркылуу ушундай ишенимге ээ болдук. Биз өзүбүз бир нерсе жөнүндө ойлонууга жөндөмдүү эмеспиз. Биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Ал бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берди. Бул кызмат болсо мыйзам тамгасына эмес, рухка негизделген кызмат. Анткени мыйзам тамгасы өлтүрөт, ал эми рух өмүр берет. Мусанын жүзүнөн өчө турган нур чачырап тургандыктан Исраил уулдары анын жүзүн карай алышкан эмес. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматы ушундай даңктуу болсо, рухтун кызматы андан бетер даңктуу. Адамды айыптоо кызматы даңктуу болсо, адамды актоо кызматы андан бетер даңктуу. Азыр даңкталып жаткан кызмат менен салыштырганда, мурун даңкталган кызмат даңктуу болбой калат. Анткени өтүп кетчү кызмат даңктуу болгон болсо, азыркы кызмат андан бетер даңктуу. Ушундай үмүтүбүз бар болгондуктан кайраттуулук менен кызмат кылып жатабыз. жүзүндөгү нурдун өчүп бара жатканын Исраил уулдары көрбөсүн деп жүзүнө жабуу жаап алган Мусадай эмеспиз.
Бирок Ысрайыл уулдарынын акылы караңгыланып калган. Анткени байыркы келишимди окуп жаткан алардан ошол жабуу ушул күнгө чейин алынбай турат. Ал жабууну Машаяк гана алып сала алат. Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. Бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат. Теңир рух. Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп өзгөрүлүп жатабыз. Бул Теңирдин руху аркылуу болуп жатат. 17-бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Ысрайылга табышмак айт. Бир мисал келтир. Аларга мындай де. Кудай Теңир мындай дейт. Канаттары чоң жана узун, жүнү коюу жана түркүн түстүү бир чоң бүркүт Лебанонго учуп келип кедр дарагынын учунан үзүп алды. Ал анын жаш бутактарынын жогорку учунан үзүп алып, аны Канаан жерине алып келип соодагерлер шаарына койду. Анан ошол жердин уругунан алып түшүмдүү талаага отургузду. Тал отургузгандай чоң суунун боюна отургузду. Ал өсүп, бою жапыс, жайылган жүзүм сабагы болду. Анын бутактары аны көздөй ийилип турду. Тамырлары анын астында эле. Ошентип ал жүзүм сабагы болду. Жаш бутактары чыгып, бутак жайды. Канаттары чоң, жүнү коюу дагы бир бүркүт бар эле. Бүркүт өзүнүн бак дарактарынын жөөктөрүнөн сугарып туруш үчүн бул жүзүм сабагы өз тамырлары менен ага тартылып, ага өзүнүн бутактарын жайды. Ал бутактарын жайып, жемиш бериш үчүн, эң сонун жүзүм сабагы болуш үчүн жакшы талаага чоң суунун боюна отургузулган эле. Аларга мындай де. Кудай Теңир мындай дейт. Ал ийгиликке жетеби? Анын тамырларын жулуп салышпайбы? Анын жемиштерин үзүп алышпайбы? Ошондо ал куурап калбайбы? Андан өсүп чыккан жаш бутактардын баары куурап калат. Аны көп күч жумшабай эле, көп кишинин жардамсыз эле түп тамыры менен жулуп салышат. Ал отургузду, бирок ийгилик болобу? Ал чыгыш шамалы согоор менен куурап калбайбы? Ал өзү өскөн жөөктө куурап калат. Анан мага Теңирден сөз болду. Козголоңчул тукумга мындай де. Мунун мааниси эмнеде экенин билбейсиңерби? Аларга мындай де. Бабыл падышасы Иерусалимге келип, анын падышасы менен төрөлөрүн өзүнүн жерине Бабылга алып кетти. Падыша тукумунан бир кишини алып, аны менен келишим түзүп, андан убада алды. Анан өзү менен кошо ал жердин күчтүүлөрүн алып кетти. Падышачылык моюн сунуш үчүн, баш көтөрбөш үчүн, келишим сакталып, бузулбай туруш үчүн ошентти. Бирок ал Мисирге өз элчилерин жиберип, өзүнө ат жана көп адам сурап, Бабыл падышасына каршы чыкты. Ал ийгиликке жетеби? Муну кылган адам өзү тирүү калабы? Ал келишимди бузду, эми ал тирүү калабы? Мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Өзүн падыша кылып койгон Бабыл падышасынын жеринде ал өзүнүн ага берген антын жек көрүп, аны менен түзгөн келишимин бузду. Ал анын жери Бабылда өлөт. Көп адам өлтүрүлүш үчүн жал үйүлүп, курчоо мунаралары курулуп калганда, фараон өзүнүн зор күчү менен көп сандаган эли менен ага бул согушта эч нерсе кыла албайт. Келишимди бузуш үчүн ал өзү берген антты жек көрдү. Ал колун берип ушунун баарын кылды. Эми ал тирүү калбайт. Ошондуктан Кудай Теңир мындай де. Мен тирүүмүн. Ал жек көргөн менин антымды, ал бузган менин келишимимди мен анын өз башына бурам. Ага өз торумду жаям. Ал менин торума чөт, анан аны Бабылга алып келем. Мага ишенимсиз болгондугу үчүн ошол жерде мен аны менен соттошом. Ал эми анын баардык кошуундарынан качкан качкындарынын баары кылычтан өлөт. Калгандары болсо туш тарапка сапырылат. Ошондо силер муну мен Теңир айтканымды билесиңер. Кудай Теңир мындай дейт. Мен бийик кедрдин учунан жаш бутак алып отургузам. Анын жогорку бутактарынан жаш бутак үзүп алып, бийик жана даңктуу тоонун үстүнө отургузам. Аны Ысрайылдын бийик тоосуна отургузам. Ошондо ал бутак жайып, мөмө берет. Эң сонун кедр болот. Анын түбүнө ар кыл куштар уялашат. Анын бутактарынын көлөкөсүнө ар кыл канаттуулар уялашат. Ошондо баардык талаа дарактары менин Теңир экенимди билишет. Мен бийик даракты жапыз кылам, жапыз даракты бийик кылам. Көгөргөн даракты кууратам, куураган даракты гүлдөтөм. Мен Теңирмин, айтканымды аткарам. 60 забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспап менен дөөттүн забуру. Кудай, менин зарымыма кулак сал. Сыйынуумду ук, жүрөгүм кайгыга чөгүп жаткандыктан мен сени жердин түбүнөн чакырып жатам.
Мен чыга албай турган аскага чыгар мени. Анткени сен менин баш калкалаар жайымсың. Сен менин душмандан коргогон күчтүү коргоочумсуң. Мен сенин үйүңдө түбөлүк жашайын. Сенин канатыңдын астында тынч алайын. Анткени сен, Кудайым, менин убадамды уккансың. Сенин ысыңыңан корккондорго үлүш бергенсиң. Падышанын күндөрүнө күн кош. Анын жылдарын укумдан тукумга узарт. Ал Кудайдын алдында түбөлүк болсун. Аны өзүңдүн ырайымың жана чындыгың менен сакта. Ошондо мен сенин ысымыңды түбөлүккө даңктап ырдап турам. Убадаларымды күн сайын аткарып турам. 61 забур. Жедутундун ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Бир гана Кудайда менин жаным тынчалат. Мени ал гана куткарат. Менин таянычым да куткаруучум да, баш баанам да бир гана ал. Ошондуктан мен эч олку солку болбойм. Качанкыга чейин жалгыз адамды куугунтуктай бересиңер. Баарыңар кыйшайып калган дубалга, шалкылдап калган тосмого окшоп жерге кулайсыңар. Алар аны бийиктиктен кулатуун ойлоп, жалганга барышты. Алар оозу менен бата беришет, бирок жүрөгүндө каргашат. Жаным, бир гана Кудайдан тынчал. Анткени мен бир гана андан үмүт кылам. Менин таянычым да куткаруучум да, баш баанам да бир гана ал. Ошондуктан мен олку солку болбойм. Менин куткарылуум да, даңкым да Кудай. Менин күчүм да, үмүтүм да Кудай. Адамдар, ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө. Жүрөгүңөрдөгүнү ага төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалаар жайыбыз. Адам уулдары болгону курулай убаракерчилик, атактуу адамдар. Жалгандык. Эгерде аларды таразага тартса, баары биригип боштуктан да жеңил. Талоончулуктан үмүт кылбагыла, уурлук менен менбенсинбегиле. Байлыгыңар көбөйгөн сайын жүрөгүңөрдү байлыкка байлабагыла. Кудай мага бир жолу айтты. Мен эки нерсени, күч Кудайда экенин, ырайым да сенде экенин түшүндүм. Теңир, анткени сен ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн бересиң.